байыркылардын боюна сиңген, каерде кандай шартта болбосун көңүл чордонунда жазылбаган мыйзам катары сакталып келе жаткан нарк темасы азыркы күндө да күчүн жогото элек. Жаш болсун же кар болсун, ата тегиндеги бийиктикти тутунуп, ошондон кадыр барк каада күтүп наркын сактап жашайт. Буга Ормон хандын бир эле мисалын келтирсек болот. Хан Ормон жигит жалаңы менен бөрү жүрүшкө сала өргөөсүнө жакындап калганда, үзүктөй булут кара бурулга айланып, жамгыр чакадан куйгандай төгүлө баштайт. Аягы үй томуктай мөндүргө өткөндө жатак конушуна жакындап калган хан өргөөнүн эргилчегине бурай байлаган ак жулукту көрүп, аттан түшпөй туруп калат. Арттагылардан бирөө: ханым, суу болуп кеттик. Өз өргөңдөн кетенчиктеп тизгин тартканга жол болсун" дегенде, Ормон хан колун көтөрүп: "Тынч отургула. Өргөдө келин бар экен" дейт. Ирмем өтө электе эргилчек серпиле ичкеринен келин чыгып: "Арыбаңыз хан ата, өргө ээсине даяр" деп колун бооруна алай эле жүгүнгөндө, "Кудай жалгасын" деп келинди алкаган хан Ормон аттан түшүп, өргөөнүн астанасынан аттаган экен. Катар басса кан чыдабаган, жакын басса жан чыдабаган, каарданса кар боройлоткон улуу нарк атанын каны эненин сүтү менен боюна өткөн Ормон хан да келин кирген өргөөсүнө даап кире албаган. Наркына ханы да баш ийген уюткулуу улуу журт. Хан бийлигинен нарк бийик деп бекеринен айтпаса керек. Баркынан да наркынан бийик туткан намыстуу элдин урпагы экенибизди эстен чыгарбайлы. Абалтадан Кыргыздын журт жакшылары, хандары, бектери калктын дөөлөтү менен эмес, эс акылы, сүрү, сөөлөтү менен башкарган. Эл ичинде кабыл алынган каада салт, жөлөгөнү мыйзам катары тутунуп, ошонун алдында барк күтүп, анан барып нарктуулукка ээ болгон. Жогоруда айтылган мисалдан улам азыркынын мыктылары ата бабасы карманган жолду гана тандап алып, ошентип эл арасында нарктуулукка татыктуу жашаса болот. Сүйөнбек Касманбетов, Нарк Куржун.